Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Бүгүн 27 июлда Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарына катышуу үчүн күрөштүн грек-рим түрү боюнча кыргыз балбандары Японияга учуп кетишти. Бул тууралуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы кабарлады. Билдирүүгө ылайык бүгүн Олимпиадага жолдомо уткан 4 кыргыз балбаны Тагыраагы Жоломон Шаршембеков, Акчол Макмудов, Үзүр Жусупбеков, Атабек Азизбеков жана 2 машыктыруучу Японияга учуп кетишкен. Балбандарды аэропорттон Олимпиадалык дирекциянын директорунун орун басары Алипбек Таштамбеков, күрөш бөлүмүнүн куратору Азамат Бекмурзаев, грек-рим күрөшү боюнча федерациясынын вице-президенти Канат Бигалиев жана балбандардын жакындары, достору, күйөрмандары узатышкан. Ак кеме 10 жылдан бери эл кызматында. Сиз колдогон каналга 170 000 адам катталды. Ак кеме чындык жана элдик жаңылыктар. Биздин кыска жаңылыктарыбыз Telegram, Instagram, TikTok баракчаларыбызда бар. Улуттар аралык жаңжалдан алыс болуу үчүн Орусияга иштөө үчүн келген мигранттар биринчи кезекте Иракка, Түндүк, Иракка чыгыш же Сибирге барышы керек. Мындай пикирин Орусиянын Либералдык демократиялык партиясынын башчысы Владимир Жириновский айткан. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык Жириновский орус улутундагы адам Сибирге барбайт деп эсептейт. Анткени көчөдө жуунуучу жай же даараткана жок, бирок көчөлөрдө мушташ уюштуруп келген мигранттар мындай сапар үчүн ылайыктуу деген ал. Ошол эле учурда Жириновский Орусияда мигранттардын таптакыр жок болушун каалагандыгын баса билдирген. Буга чейин Жириновский Борбор Азия өлкөлөрүнөн жана Украинадан 20 миллион орус улутундагы адамдарды кайтарып алуу сунуш кылган. Өлкөдө комшекердин баасы өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу 19 сом 1 тыйынга кымбаттады. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин мониторингинде айтылат. Комшекердин баасы 2021 жылдын 6 январында 53 сом 6 тыйын болсо, 21 июлда 62 сомду түздү. 7 ай ичинде комшекер 8 сом 4 тыйынга кымбаттаган. Ал эми 2020 жылдын июль айында анын баасы 42 сом 9 тыйынды түзгөн. Өткөн жылдын июль айына салыштырмалуу комшекердин баасы 19 сом 1 тыйынга кымбаттаган. Түштүк Африка Республикасына акыркы жарым кылымдан бери биринчи жолу кар жаады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Аталган өлкөнүн бир катар аймактарында абанын температурасы 10 градуска чейин төмөндөгөн. Температуранын мындай рекорддук төмөнкү көрсөткүчү өлкөнүн 19 жеринде катталды. Метеорологдор мындай суук аба ырайы Түштүк Африка Республикасына Антарктидадан келип жатканын кабарлашты. Ош шаардык кеңешине өткөн Биздин Кыргызстан партиясы жарыштан четтетилди. Мындай чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алды. БШКнын жумушчу тобу аталган партия шайлоо убагында добуш сатып алганы аныкталды деп билдирип, мындан улам Биздин Кыргызстан саясий бирикмесин жарыштан четтетүүнү сунуштады. Ал эми БШКнын мүчөлөрү жумушчу топтун чыгарган корутундусун колдошту. Жеңиш Молдокматов 26 июлдан баштап ачкачылык жарыялаганын анын жардамчысы Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчоро уулуна байланышканыбызда билдирди. Бүгүн Молдокматовго тергөө тарабынан 9 октябрдагы окуяга дагы тийиштиги бар деп шектүү кылып, кайра кылмыш ишин козгошту. Буга чейинки эки бирине боюнча эч кандай далил табышкан эмес. Ал атайын сурак протоколуна кол койгондон баш тартып, бүгүн ачкачылык жарыялады. Ошондой эле Жеңиш Молдокматов чындык үчүн эркиндигимди курмандыкка чалдым. Акыйкат орнотулушу керек, эгер орнобосо анда абактан сөөгүм чыгат деген сөзүн айтты, деди Бекчоро уулу. 26 июлда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев ЭККнун Бишкектеги программалык кеңсесинин элчиси Алексей Рогов жолугушту. Бул президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык жолугушууда ыйгарым укуктуу өкүл жана ЭККнун Бишкектеги программалык кеңсесинин элчиси эки тараптуу кызматташтык жана Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын долбоору боюнча жана Баткен облусуна өзгөчө макам берилүүсү боюнча кеп кылышты. Бишкек шаарында мыйзамсыз объектилерди алуу иштери улантылууда. Мэриядан кабарлашкандай, Ак Босого конушунда вагон түрүндөгү жеңил типтеги объекти алынды. Үмөталиев, Токтогул, Москва, Кулыев, Лев Толстой, Панфилов, Раззаков жана Жаш Гвардия бульвары көчөлөрүндө 50дөн ашык жарнама конструкциялары демонтаждалды. Иштерди тазалык ишканасынын кызматкерлери жүргүзүүдө.
Россия айрым мигранттарды кабыл алууну жөнөкөйлөтөт. Өлкөнүн юристтери ассоциациясынын жетекчиси Владимир Гроцев билдиргендей, эми ири спорттук мелдештерде түрдүү эл аралык фестиваль көргөзмөлөрдү уюштурган тараптарга чет өлкөнүн жарандарын чакыруу укугу берилет. Мындай учурда мигранттардан иштөөгө уруксаат кагазы талап кылынбайт. Кабыл алынган мыйзамга ылайык Россияда ири масштабтагы иш-чара өтсө мигранттар ишке тартылат дейт билдирүүдө. Кыргызстанда эми мамлекеттик ипотеканы бардык жарандар ала алышат. Турак жай боюнча Менин үйүм 2021-2026 программасы күчүнө кирди. Тагыраагы эми турак жайлар 4% чен менен 25 жылга чейин берилет дешти. Азаттыкка мамлекеттик ипотекалык компаниядан андан тышкары баштапкы төлөм талап кылынбайт. Кошумчаласак, Кыргызстанда мамлекеттик ипотека системасы 6 жыл мурда иштеп баштаган. Андан бери 5000 адам турак жайга ээ болсо дагы 10 000 кезекте турушат. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.